болгон биздин билимибизден жана көчөдө өзүбүздү туура алып жүрүүдөн биздин өмүрүбүзгө, ден соолугубузга жана биздин колдонгон каражаттарыбызга келген зыяндын сапатын же болбосо зыяндын кесепетин төмөндөтүүгө салым кошот деп эсептейбиз. Бул Кыргыз Республикасынын ички иштер жол коопсуздугу боюнча жол эрежесинин талабы анткени баарыңыздарга белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө жол эрежеси баарыбыз үчүн өтө маанилүү. Анткени жол эрежеси бул жол кыймылынын баардык катышуучулары үчүн арналган эреже. Бул эреже эл аралык концепциялардын жол кыймылына жана жол белгилери менен сигналдары жөнүндөгү нормаларын, мамлекеттик стандарттарын, талаптарын эсептөө менен Кыргыз Республикасынын аймагында жол кыймылын жөнгө салуучу негизги документ болуп эсептелет. Анткени биз үйдөн чыгып, үйдөн кайра үйгө кечки кайтып барганга чейинки биздин жолдогу өзүбүздүн жүрүм-турумубуздун коопсуздук бул жол кыймылы болуп эсептелет. Анткени баарыбыз билебиз, ошо жол кыймылында бүгүнкү күндө ошо жол эрежесин билбестиктен, же болбосо этиятсыздыктан, же болбосо багы жол кыймылындагы коопсуздукка кайдыгер мамиле жасагандыктан бүгүнкү күндө көптөгөн адамдарыбыз ушул ден соолугуна зыян келтирип, жанагындай майыптар болуп, же болбосо ушул дүйнө менен кош айтышкан учурларыбыз аябай эле көп. Анткени бүгүнкү күндө биздин өлкөдө катталган транспорт каражаттарынын саны бүгүнкү күндө 1,5 миллионго жетип отурат. Бул таза бир катталган эле болбосо, атак биздин өлкөгө күнүгө келип кайра чыгып кеткен, же болбосо биздин өлкөдө каттоого алынбай жүргөн автоунаалардын да саны аябай көп. Ошол унааларды башкарган биздин жарандарыбыздын ошол автоунаага болгон эмгек тажрыйбасынын, ошол автоунаасын башкарууда жол кыймылына болгон билиминин бардыгы жоктугу жана ошол унааны башкаруудагы анын психологиясынан, кыймыл аракетинен, билиминен бардык көз каранды болуп атат. Ошол эле учурда дагы биздин жол кыймылынын катышуучуларынын дагы кыймыл аракетинен көп келип чыгып атат. Анткени бүгүнкү күндө биз илгеркидей, мисалы үчүн мисалга ала кетсем, илгери биз бала кезде ата-энелерибиз, биздин чоңдорубуз, байкелерибиз, эжекелерибиз аябай көп айтат эле, бирөөгө жаман сүйлөбө, бирөөгө тескери залакаң тийгизбе, же болбосо бирөөгө жаман сөз айтпа дегендей көптөгөн нерселерди үйрөтөт эле. Мен бүгүнкү күндө ошондой айткан ата-энелерди мен же болбосо байке эжекелерди аз кездештиребиз да, болсо бир 15-20% гана кездештиребиз да. Көпчүлүк эле учурда интернет айдыгында деле көрүп атасыздар, көптөгөн жол кырсыктары катталып атат. Ошол үйүнөн машинесин сурабай же болбосо уурдап чыгып, же болбосо ата-энелери деле ишенип берип койгон мектеп окуучулары айдаган транспорт каражаттары айдаган учурлар аябай эле кездешип атат. Ошолордун дагы багы кесепети бүгүндө коомдогу жарандарыбыздын, жаш өспүрүмдөрүбүздүн ден соолуктарына зыян алып келген учурлар бар, жок эмес. Мисалга алсак, бул жол эрежеси көп эле учурда айтат, бул жол эрежеси бул кан менен жазылган депчи. Мындай карап көрсөк, туура да көп эле учурда багы биз өзүбүз чоңдор күнөөлүү болобуз да көпчүлүк учурда. Мектеп окуучулары катышкан, же болбосо мектеп окуучулары машина башкарып жүргөн учурлар бүгүнкү күндө практика жүзүндө аябай эле көп кездешет. Анткени бул учурга бир башкалар эмес, мен да өзүм дагы көбү болуп бир канча жыл ушулар менен күрөшүп келгенбиз. Балдардын арасында дагы ошондой аябай баалуу балдар бар. Мектепке машина алып келген учурлар бар, аны сиздер деле көрүп атсаңыздар керек. Ошол машинени башкарган, же болбосо машинени ошол жаш өспүрүм курактагы балдарга ишенип берип койгон учурлар аябай эле көп да. Анткени бүгүнкү күндө ошондой учурларды кармап алганда дагы эмелер, ата-энелер айтат эле, биздин балабыз жакшы айдайт, биз балабызга ишенебиз деген учурлар көп болот эле да.
ошонун баардыгы баягы мыйзам бузуу болуп эсептелет да. Ошол бузган ар бир бузган мыйзамдын аркасында сөзсүз түрдө жоопкерчилик болуш керек да. Өзгөчө жол эрежесинде. Анткени жол эрежесинде адашсаң, муну биз кайра калыбына келтире албайбыз. Мисалы үчүн кагазда же болбосо могу компьютерде биз аны о кылып, же болбосо сыны э кылып, же болбосо кандайдыр бир кетирилген каталарды оңдосок болот кагаз жүзүндө. Ал эми могу транспорт каражатына байланышкан, же болбосо жол эрежесине байланышкан фактыларда, кемчиликтерди биз эч качан калыбына келтире албайбыз. Анткени адамды, өлүп калган адамды кайра тирилтиш оңой эмес. Болбойт андай нерсе. Инвалид болуп калган адамды кайра бастырып үй албайсың. Ушул сыяктуу дагы эреже бузуунун аркасында келип чыккан ушундай фактылар аябай көп. Ошонун эсебинде быйыл ошол жол эрежесин же болбосо жол эрежесине байланышкан ушу жаш өспүрүмдөрдүн катышуусунда катталган жол кырсыктары аябай көп эле болуп келет. Анткени ушул жаш өспүрүмдөр катышкан жол кырсыктардын келип чыгышына дагы биз чоңдор, ата энелер дагы себепкер болобуз да. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына 2025 жылга токтоло кетсек, 2025 жылдын ичинде жаш өспүрүмдөрдүн катышуусу менен болгон жол кырсыгы бул 2217 жол кырсыгы катталыптыр. Анын ичинен 2569 жаш өспүрүм ар кандай оор жаракаттарды алыптыр. Мунун ичинде баягы төшөктөн турбай калгандар бар, инвалид болуп, буттары же кандайдыр бир мүчөлөрү кемип калып инвалид болуп калгандар бар. Кээ бирөөнүн баягы баш сөөктөрүнө зыян келип, психологиялык жабыктан да жабыркап калгандар ушунун ичинде аябай көп. Бул эми аман калгандардын ичинде да, жабыркап бирок аман калгандар. Ал эми 121 жаш өспүрүм ошол окуя болгон жерден алган жаракаттан улам каза болгон экен да. Бул статистика өтө эле өкүндүрөт да. Анткени бул келечектеги биздин Кыргыз Республикасынын келечеги үчүн бул жарандарыбыз өтө чоң салым кошмок. Анткени мунун баардыгы ичинде ошо бизге окшогон мугалимдер, же болбосо биздин президентский ордун баса турган жаш өспүрүмдөр болушу мүмкүн болчу да. Бул коопсуздук эрежесин эмнеден баштайбыз? Эң биринчи эле көпчүлүк учурда биз ушул жол эрежесине көп көңүл бурбайбыз да. Же билбейбиз. Коопсуздук эң биринчи кезекте өзүбүздүн жоопкерчиликтен жана сак болгонубуздан башталарын биз эч качан эстен чыгарбашыбыз керек. Көчөдө болобу же коомдук транспортто болобу жөнөкөй эрежелерди билүү көптөгөн кырсыктардын алдын аларын биз баарыбыз билебиз. Анткени ар дайым айтабыз, баягы жолдон жол өткөлдөн өт, светофордон өт деп биз жол коопсуздугунун кызматкерлери, ички иштер министрлигинин кызматкерлери, мугалимдер мектептерден, же болбосо ар кандай жыйындардан айтат. Бирок бул аябай эле астык кылат. Анткени ошол учурда кээ бир балдар көңүл бурат, кээ бирөө көңүл бурбайт. Ал эми үйдөн айткан нерсе, ата эненин айткан нерсеси, ата эненин баскан турганынан, балага болгон мамилесинен, балага болгон үйрөткөн талим тарбиясынан бала көптөгөн баягы эмени тарбия иштеген, тарбиялуу советтерди же болбосо жоруктарды көбүрөөк аларын биз баарыбыз билебиз. Ошондуктан бизге ата энелер тарабынан, же болбосо жанакы мектептеги родительский комитеттин жардамы менен, же болбосо ата энелердин жыйынында биз да көптөгөн айтып, мугалимдер, ата энелерге айтып, мында жыйындарда баарыбыз айтып, кеңештерди берип турсак, бул дагы бир аз болсо дагы салымын кошот да. Анткени мугалимдин милдети мектепте билим берүү эле болсо, бул бала үчүн үйдөгү ата эненин баскан турганы, талим тарбия, адеп акылак тууралуу үйрөткөн эмелери, талим тарбиялары көбүрөөк пайда тиет. Анткени бизде мектепте 4 саат, 5 саат гана боло турган болсо, калган учурда бүт ата эненин жана чоңдордун жанында болушу жанында болот да. Ал эми ошол эгерде ошол биздин Кыргыз Республикасында болсо, ал эми дүйнө жүзүндө 2025 жылы
бул Бириккен Улуттар Уюмунун балдар жөнүндө фонду ВОЗ деп коебуз көпчүлүгү, Всемирное здравоохранение. Ошолордун берген маалыматына таянсак, дүйнө жүзүндө 2025-жылы 181.451 жаш өспүрүм каза болгон экен. Ошонун баардыгы ошол именно жол кырсыгы, ал жакта башка бир табигый кырсыктардан же болбосо кандайдыр бир кандай десек жаратылыштан болгон же болбосо үйдөгү тиричиликтен, үй тиричилигинен жабыркагандардан тышкары бул только бир гана транспорт каражатына байланышкан транспорт каражаттары. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой бүгүнкү күндө мобильный транспорт деп атабыз. Мобильный транспорттор бүгүнкү күндө аябай эле мода болуп баратат. Мурда бир 2-3 жыл мурда четке өлкөлөрдүн кинолорунан же болбосо рекламалардан гана көрүп отурган болсок, бүгүнкү күндө биздин жашоо шартыбызда да мындай аябай көп кездешип атат. Парктар да өзгөчө. Биротастар ошол самокаттарды, велосипедтерди тээп келатат. Жөндөн жөн эле кетип аткан пешеходдо жөө жүргүнчү, өтүүчүлөр жерде жүрүп кетип аткан чоң адамдар да сүзүп кетип атат. Кече күнү 2-3 күн мурда чыкты жана боюнда бар аялды сүзүп кеткен боюнча самокат менен келип боюнда бар аялды сүзүп кетип калган учурлар бар. Ошонун баардыгы эле терс таасирин тийгизет экен да. Ал эми жол коопсуздугунда бул жаш өспүрүмдөрдүн катышуусунда болгон жол кырсыктары бул бүгүнкү күндө биз өзүбүз чоңдордун ошол балдардын коопсуздугуна болгон көз карашыбыздын өтө төмөндүгүнөн болот экен да. Анткени бир эле мисалы келтире кетейин. Биз мынакей бул ошол катталган жол кырсыктарды анализдеп, тариздеп, багындай териштирүү жүргүздүрүп, анан чыккан жыйынтыгынын негизинде анализ жүргүзсөк, бул адам баласы же болбосо ата-эне баласына биринчи машинени жууганга үйрөткөн, анан 1-2 жол жууйт же 1 ай 2 ай жууйт, андан кийин машинени үйдөн короо киргизсе, короодон сыртка чыгарып жууп, ошолордун баардыгына биз өзүбүз эме берет экенбиз да, шарт түзүп берет экенбиз да. Анан бала акырындык менен бизди көндүрө баштайт экен да, чоңдордучу. Көндүрө баштайт экен. Анан үйдөн кичине алысыраак айдап мусор төгүп келе баштайт экен. Жакынкы жайгашкан жерде машина жууган атайын мойкалар калып барып жуудуруп бизди көндүрө баштайт экен. Талаага алып чыкканда айдай калайын деп сурап бизди эркелетип баланын көңүлүн кыйбай берип кое берет экенбиз да. Ал эми ошол биздин балабыздын айлана чөйрөсүндөгү достору бар, тааныштары бар, кошуна балдар бар. Мына ошолордун баардыгынын көз карашы балага таасирин тийгизет экен. Анткени бала алардын астында, биздин балабыз алардын астында өзүн көрсөткүсү келет, мактангысы келет экен, жана башка кыймыл аракеттерди көрсөткүсү келет экен. Ошолордун айынан бала бул алыска чыга баштайт экен. Анан машинени айдап, досторун салып, акырындык менен мусор төгүп келип, жанагындай алыска барып, машинесин жууп келип, анан баягы машинени интенсивный движение алып чыгат экен да. Баягы машинелер көп жайгашкан чоң жолдорго чыга баштайт экен. Анан ошолордун баары эле биз өзүбүз деле интернетте эле көрүп атпайбызбы мына болуп аткан окуяларды. Мына жакында эле алыс кетпей эле мына жакында эле Нарын областынын Кошкор районунда мына жол кырсыгы катталды. Жанагы ата-энесинин үйүнөн машинесин алып чыгып, түн ичинде 2 дос баласын, классташ баласын салып алып, айдап татуу ылдамдыкта кетип атып, бул автоунаадан рулуна ээ боло албай 2 бала каза болуп калды. Ошонун баардыгы биздин чоңдордун жаш өспүрүмгө болгон көз карашыбыз же болбосо коопсуздукка болгон, мыйзамга болгон кайдыгерлигибиздин айынан келип чыгып аткан экен. Ошонун баары ушул таризделген анализдин негизинде келип чыгып атат. Ал эми мамлекет тарабынан бул илимдин изилдөөсүнүн негизинде кабыл алынып, жана 18 жаштан айдоочулук күбөлүк берилсин деген кабыл алынган мыйзамдуу чечим ошол кесиптен келип чыгып атат. Анткени 18 жашка чейинки балдын унаа башкарганга же болбосо унаанын салмагын, ичинде кетип аткан адамдардын салмагын кошкондо баардык ошол унаанын башкаруу укугуна, ошол баланын психологиясы, же болбосо эмоциясы, же болбосо ошол машинени башкарууга күч аракетинин дагы жетиши, же болбосо кандай десем,
ошол унаага башкарууга ошого убакыт керектигин белгилейт экен да. Ал эми кээ бир учурларда мына биз ошол 25 майда көбүнчө өтө чоң рейдтик иш чараларды жүргүзөбүз го, ошондо эле ушул балдарына айтат койгон ата энелер келип жол кыймыл кызматкерлери менен даже урушуп талашып, менин балам айдаганды билет, просто айдоочу күбөлүгү жок экендигин эле болбосо дегендей суроолор аябай көп болот да. Баланын көңүлүн карап берип коет, бирок ошол баланын кыймыл аракетинен ошо баланы биздин колдон чыгарып алышыбыз да толук мүмкүн экен. Баарыбыз белгилей алабыз да. Анткени көрүп атасыздар, бүгүнкү күндөгү катталган жол кырсыктары дагы бүгүнкү күндөгү эрежелерге себепкер болуп атат. Эми мектеп окуучулары үчүн жолдо жүрүүнүн негизги эрежелери жана коопсуз жүрүм турум принциптери мектеп окуучуларынын өмүрүнө жана ден соолугуна, коопсуздугун сактоодо өтө маанилүү экенин биз ар дайым эскертишибиз керек экен. Анткени ошол бала эң биринчи эле очур ирет ата эненин болсо чоңдордун бастан турганын, көчөдөн өткөнүн көрүп, анан булар калп алат экен да ошого. Биз деле көчөдө кетип атканда деле көпчүлүк учурда көңүл бурбайбыз. Ошол жол коопсуздугуна камсыздаган багытта иштеген кызматкерлер көбүнчө көп көңүл бурат да. Анткени ошол көчөдө биз кетип атып деле көп деле мисалы үчүн коопсуздук эрежелерин көп көңүл бурбасак да, ошону өзүңүздөр деле баягы үйгө кетип атканда же болбосо үйдөн келаткандагы эле бир карап, пример катары карап көрсөңүздөр, ошо жолго көп көңүл бурабызбы, бурбайбыз. Анткени биз кетип атканда телефонго алаксыйбыз, же болбосо 2-ден 3-төн сүйлөшүп кетип атып үйгө жетип калганыбызды деле билбей калабыз да. Көпчүлүк учурда баягы мына акыркы учурларда катталган жол кырсыктары деле ошол көчөдө кетип атсаңыздар, машина айдап кетип атсаңыздар деле жол кесилишинде өтүп атканда көп кездешет, что жөө жүргүнчүлөр бул биздин жол дегенсип жолго биринчи эле кадамдарды таштап, ошол келаткан унаанын ылдамдыгын, анын чоңдугун, салмагына көңүл бурбастан эле жолго чыгып баштайт да. Анткени ошол машиненин келип калган аралыгында токтой алабы, токтой албайбы, аны биз эч качан эске албайт экенбиз жөө жүргөн учурда. Ал эми ошону жөө жүргүнчү бул жол өтмөктө, Кыргыз Республикасынын жол эрежеси мыйзамында жөө өтмөккө келгенде биринчи токтолуп, анан машинелердин токтоп, жөө жүргүнчүнүн өткөрүп атканын ынангандан кийин анан өтүш керек экен жол эрежесинин талабында. А биз болсо наоборотунан кылабыз да, ошол наушникти салып алабыз, очкини кийип алабыз, телефон чукулап өтөбүз. Ошол жөө жүргүнчүнүн знагы турган, жөө өткөлдөгү знак турган жерден эле биз өтүп кеткенге аракет кылабыз да. А кээ бири бар ошол жерде водительдер менен урушуп, аны көзгө сайып, обязательно көрбөй атасың, менин жолумбу деген инциденттер да ушул жерден чыккандар бар. Ал эмес эле чоңдорубуз деле ошол жаш өспүрүмдөргө талим тарбия берген учур бар. Балдары машинеде кетип баратат, мектепке жеткип бараткан учурда деле жол талаша кетип, чыгып алып, эки-экиден мушташкан учурлар бар, жок эмес. Ал эми көчөдөгү коопсуз жүрүм турум болсо, бул баарыбыздын ошол жолдогу коопсуздукка болгон көз карашыбыздан, же болбосо билимибизден, же болбосо ошого болгон биздин мамилебизден башталат экен. Тротуар менен жүрүү. Эгер тротуар болсо, анын оң жагы, жолдун оң тарабы менен басуу керек экен. Эгерде тротуар жок болсо, адамдар өздөрүнүн жолдун оң жак жекеси менен унаалардын кыймылына карама каршы басышыбыз керек экен. Жолдун чекесинде. Эмне себептен? Анткени машинелердин келатканын көрүп турасың. Эгерде машинедеги унааны башкара албай ошол жолдун чекесине чыгып келатса дагы, ошол сен кандайдыр бир ошол коркунучтан качып кетүүгө дагы үлгүрөсүң да. Эгерде унаалардын багыты менен кетип баратсаң, эгер ошол унааны башкарган адам унаага ээ боло албай, ошол жөө жүргүнчүнүн жолуна чыгып кетсе, бул сөзсүз түрдө аркаңан келип сүзөт да, сен байкабай каласың. Ошондуктан эрежеде дагы жолдун каршы тилкесинде, же болбосо унаалардын багытына каршы алаксыбай жолдо ошол
транспорт каражаттарга көңүл буруп, наушниктерди колдонбой өзүбүздү кооптуу алып жүрүшүбүз керек экен. Анткени деген ошол жол коопсуздугундагы жабыркаткан адам сөзсүз түрдө бул үй бүлөлүк экономикага, мамлекеттин экономикасына сөзсүз түрдө салымын кошот, зыян алып келет. Анткени бүгүнкү күндө өзүбүз деле көрүп атабыз, ошо жол кырсыгынан жабыркаган адамдар сөзсүз түрдө ошол үй бүлөнүн экономикасына аябай зыянын тийгизет. Анткени ал дарылаш керек, больницадан больницага көрсөтүш керек. Эгер инвалид болуп калса аны өмүр бою бирөө ошол үй бүлөдөн бир адам атайын бөлүнүп аны багыш керек. Эгер өзү тамактанганга, басканга, турганга, кыймыл кылганга өзүнүн күч аракетин башкара ала турган болсо, анда жакшы. Эгерде ошол башка бирөөнүн кыймыл аракетине же болбосо жардамына муктаж болуп эле такыр башча төшөктөн турбай жатып калса, өтө өкүнүчтүү да мунусу дагы. Ал эми балдар жүргөндө дагы биз ошол балдарга биз ар дайым үлгү болушубуз керек да, чоңдорчу. Ошо балдарды дагы баягы жүрүшүнө кайдыгер болбой, менин балам эле деген, же болбосо менин кандай ишим бар эле деген, орусча айтканда мои хата краю деген принциптен алыс болушубуз керек экен. Анткени ошол өсүп келе жаткан жаш муундар биздин эртеңки мамлекетибиздин келечегине, үй бүлөбүздүн келечегине зыян алып келип калышы мүмкүн экен да. Өзүңүздөр билесиздер, ошол биз жаш өспүрүмдөр жаңы ошол мектеп курагына келип аткан учурда өтө баягы көңүл бура турган учур болот экен. Анткени ал балдар мектепке келатканда, үйдөн чыгып мектепке келатканда булар күнүгө ата эненин кароосунда жүрүп, анан мектепке чыкканда эле бул ошо ээн эркин басышы, көчөдө кароосуз калган себептердин бири бир учур болот экен да. Анткени жол кырсыгына кабылган кичинекей жаш өспүрүмдөрүбүз бүгүнкү күндө ошол мектепке жаңы кирген учур, анан ошол акыркы переходной возраст болот экен да. Бул өзүн коомдо кенен алып, өзүнө өзү хозяин болуп, өзүнүн баскан турганын өзүн контролдоп, кааласа жумушка орношуп акча таап, же болбосо ата энесинин байлыгы менен досторуна кандайдыр бир өзүнү жогору көрсөткөн учур болуп калат экен да. Ошол эки учурду биз чектен колдон чыгарбашыбыз керек экен да. Эгерде колдон чыгарсак, биз ошол өспүрүмдөн айрылып, же болбосо ошол өспүрүмдү биз жашоодо аксатып алышыбыз толук мүмкүн экен да. Ошондуктан биз дагы ар дайым чоңдорго, болбосо ата энелерге ар дайым эскертишибиз керек экен. Өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө мектепте жаш жол кыймылынын тескөөчүлөрү деген командалар бар. Алар менен ар дайым жол коопсуздугу кызматы тыгыз байланышта иш алып барат. Андан тышкары мектепте жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекторлору бар. Булар мектептин тарбия иштери боюнча орун басарлар менен, же болбосо кызматкер менен, психолог кызматкерлер менен, социалдык кызматкерлер менен тыгыз байланышта иш алып барат. Ошолордун ишмердүүлүгүндө дагы көптөгөн коомго пайдасын тийгизген учурлар болот экен, бирок ал дагы бүгүнкү күндө азды кылат. Анткени бизге ата эне жардам бербесе, мугалимдин жумушу билим берүү гана болуп эсептелет. Тарбия иштерин бир гана ошол ата энелерден, чоңдордон гана көз каранды экенин баарыбыз билебиз. Ал эми транспортко каражатына жүргөндө, автобустан же троллейбустан түшкөндөн кийин ал ошол коомдук транспорт жүрүп кеткен чекти ошол аялдамадан жылбай туруш керек экен. Аны алдынан же артынан айланып өтүүгө кооптуу экенин ар дайым эске алышыбыз керек экен. Анткени ал автобустун алдынан өтө турган болсо, ошол автобус менен эле багытташ келе жаткан транспорт каражаты автобустан чыга алганда көрбөй калышы мүмкүн да. Келе жаткан дагы өзүнүн ылдамдыгы менен, салмагы менен ошончо аралыкка токтото албай калышы мүмкүн. Бул
учурда ошол автоунаанын айдоочусунда сиз биз болуп калышыбыз толук мүмкүн да. Ар дайым коопсуздук курун тагынышыбыз керек. Ал эми балдар үчүн атайын автокреслолорду тагынышыбыз керек. Анткени жол кырсыгы болгон жерде эгерде эки унаа сүйүшкөн боло турган болсо, ошол баланын салмагы 2 эсе болсо 3 эсе көбөйөт да. Анткени эки машина транспорт каражаты реттормуз деп ордунда токтош үчүн болсо, эгерде коопсуз курум тагынбаган болсо, коопсуз отургучтарды колдонбогон учурда бала сөзсүз түрдө травма алышы мүмкүн. Көпчүлүк учурда биз байкайбыз мунучу, айта энелерге да айтабыз. Мектепке алып келип атканда сөзсүз түрдө баласын эркелетип алдын алып алат. Машинанын алдыңкы отургучуна отургузуп алат. Ал эми жол эрежесинде бул 12 жашка чыккан чакты отургуч, атайын отургучтарды колдонуш керек. Атайын отургучтардын бул түрлөрү болот. Наристелерди сала турган отургучтар өзүнчө болот. Жаш өспүрүмдөрдү ташый турган отургучтар отдельно болот. Ал эми 12 жаш, 8 жаш, 6 жаш, 12 жашка чейинки балдар отура турган отургучтардын түзүлүшү башкача болот. Ошолорду да биз билип, бүгүнкү күндө колдонушубуз керек. Кээ бир учурларда бар, бул үчүн эми 1000 сом каралган экен, бир айдын ичинде 300 сом эле төлөп коймойм, 300 сом ирымдалууга деген түшүнүктөр бар кээ бирөөндө. Бул кеп 300 сомдо эмес, ошол баланын өмүрүндө, ден соолугунда да. Эгер ал бала кандайдыр бир ошол 300 сомду акча көрбөгөн ата эне үчүн баланын ден соолугу, баланын өмүрү өтө маанилүү да. Ошону биринчи эске ала жүрүшүбүз керек. Ал эми көчөдө, аялдамада жүргөндө, өзүңүздөр деле байкап көрсөңүздөр, жолдо жүргөндө көпчүлүк адамдар аялдамадан тышкары кетет да. Жолдун кыймылдуу бөлүгүнө чыгып алат, машинени, автобустар, машинелер көчөдө бир автомобилдин кыймылына тоскоолдук жаратып, токтоп калат. Бул учурда ал токтогон коомдук транспорт башка транспорт каражаттарында жүрүшүнө тоскоолдук жаратып, жанагындай жол тыгындарын пайда кылат. Ал эми ошол жолдон дагы чуркап өткөн жүргүнчүлөр дагы жол кырсыгынын себепкери болушу толук мүмкүн. Анткени бир автоунаадан чуркап чыкканда экинчи автоунаанын үстүндө калат. Баарыбыз эле мамлекеттен айдоочулук көлүктү алып атканда, баарыбыз ошол жерде көп эле киши жанакы мамлекет менен келишип аткан келишимге көп көңүл бурбайт да. Ал жерде жазылып турат, тиги оператор айтат го, фамилияңарды карап кол коюңла деп. Биз бул жерде өзүбүздүн фамилиябызды карап, болсо фамилиябызды жазып туруп эле кол коюп коебуз да, ал кагазда эмне деп жазылып турганын биз көрбөйбүз. Анткени биз мамлекет менен келип аткан келишимде ал жерде жазылып турат. Мен баланча ушул айдоочулук көлүккө жол коопсуздугуна мыйзамдардын баардыгын билем. Аларды сактайм. Эгерде бузсам, ошол мамлекеттин мыйзамдарын берүүгө даярмын. Кандай гана чечим болбосун, коомчулуктун жана элдердин кызыкчылыгы үчүн чечим кабыл алууга даярмыз деп атат. Ал эми биз айдоочулук көлүктү алып алгандан кийин коомдун кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы бул экинчи планда калып атат да. Жеке кызыкчылык, биздин жеке амбициябыз биринчи орунда ээлеп кетип атат да. Ошондуктан бул жол эреже мыйзамы, бул Кыргыз Республикасынын жол эреже мыйзамы 1999 жылы 4-августта 421 өкмөттүн токтому менен кабыл алган. Бул жерде айдоочунун милдетинен баштап, жүргүнчүнүн милдети, жөө жүргүнчүнүн милдети, жалпы эле ошол жол кыймылынын катышуучуларынын милдеттерин баарын камтыган. Жүк сактаганын өзүнүн эрежеси бар. Коомдук транспортто жүрсөк дагы анын өзүнүн эрежеси бар да. Ошону дагы баарыбыз билишибиз керек, сактай билишибиз керек экен да. Ал эми биз мына айдоочуга көрүнүктүү бол депчи. Бул да бир коопсуздук эрежелеринин
бир бөлүгү болуп эсептелинет. Анткени биз ошол кийим алып атканда дагы, ошол алып аткан кийимдин дагы кандай десем, ошо кийимдин дагы ошол коомчулуктун коопсуздугуна багытталган багытын алышыбыз керек да. Көп эле учурда биз кара кийим кийип алабыз. Күндүз болобу, түнү болобу, көп учурда дагы көрүнүксүз болуп калабыз да. Ошол учурда дагы биз айдоочуларга да көрүнбөй калышыбыз мүмкүн да. Анткени ал жерге жайгаштырылган жана светоотражающий элементтер, фликерлер деп коебуз да. Бул атайын жарык чагылдыруучу элементтер болуп эсептелинет. Ал элементтер сөзсүз түрдө айдоочуларга алыстан көрүнөт. Анткени билип атасыз, билебиз баарыбыз. Ошо көпчүлүк жерлерде эле жарыктандыруулар жок. Көчөдө жарык бере турган чырактар аз, аябай. Ошол учурда мына мектепте азыр дагы мына жай келип, күндүн узаргандыгы үчүн көпчүлүк учурда жарыкта эле мына экинчи сменде окуган балдарыбыз, же болбосо биринчи сменде окуган балдарыбыз эртең менен мектепке баратканда ушу жарык учурда барып калды да. Ал эми ошол кликерлерди колдонуунун да өзүнүн тартиби бар да. Анткени эгерде адам баласын айдоочу 50 метрден көрө турган болсо, бул атайын жарыктандыруучу элементтерди таккан учурда бул 100-150 метр, 2 эсе 3 эсе алыстык аралыктан көрүп токтоого мүмкүнчүлүк болот да. Анткени ар бир транспорт каражатынын өзүнүн салмагына жараша, көлөмүнө жараша атайын токтоо коэффициенти бар да. Мисалы үчүн жеңил эле машина алайлы, 1,5 тоннага чейинки транспорт каражаттары, салмактагы транспорт каражаттарды ала турган болсок, жанакы резко торможение болгон учурда 18 метрге чейинки аралыкта токтойт. Бул илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыгында чыгарылган да. Ал ошол транспорт 1,5 тоннадагы транспорт каражатынын салмагы, ылдамдыгы анан көлөмүнө жараша болот. Эгерде ошол транспорт каражатынын ичинде 4 адам болсо, ар бир адам 80 килограмм болгондо эле, 4 адам водитель менен 5 адам болгондо эле уже 1,5 тоннага көбөйүп атат да, 400 килограммга көбөйүп атат. Уже анын токтоо аянты, токтоо аралыгы дагы көбөйөт да. Ошолордун баарын эске алуу менен болуш керек. Өзүңүздөр билесиздер, кышкы учурда өтө опасный да. Анткени кышкы учурда да жол тайгак болот. Алыстан чуркаса да жакшы көрүп токтогонго мүмкүнчүлүк болот. Ал эми жакын аралыктан чуркап чыга турган болсо, жол тайгак, унаанын токтоо аянты 18 метр эмес, андан да 2 эсе 3 эсе дагы көбөйүшү мүмкүн. Ошондуктан биз дагы ошол тааныштарыбызга, туугандарыбызга ушул жарык, караңгыда жарыгыраак болууга, же болбосо мондай жарыктандыруучу фликерлерди колдонууга үндөй жүрсөк өтө жакшы болот. Ал эми оюндар болгондо, жолдун жээгинде оюндаган оюндар болсо, жолго жакын жерде топ ойноп, же болбосо куушма ойноп, коньки тээп, самокат тээп, же болбосо оюндар үчүн атайын аянтчаларда гана ойногонго мыйзам талап кылат. Ошол мыйзамдын талабына ылайык балдар ошо жолдон алысыраак ойнош керек да. Анткени бүгүнкү күндөгү чоң жолдордун боюнда жайгашкан жолдор, үйлөр, бала бакчалар, атайын орто мектептери көбүрөөк жайгашкан. Ошондуктан бардык учурда биз балдарга эскерте билишибиз керек экен. Анткени деген бул жерде атайын пример катары сүрөттөрдү камтыганбыз. Көчөдө кетип аткан балдар, же болбосо чуркап өткөн учурда, кээ бир учурларда ушул кичинекей балдарды биз кароосуз калтырып коебуз. Анан балдар баягы машинеге элдердин баары эле кандай гана баланы албайлы, кичинекей болобу, чоң болобу, баардыгы машинеге кызыгат. Ошондуктан көчөгө чуркайт да балачы. Ошол учурда биз кароосуз калган балдарды биз жоготуп алышыбыз толук мүмкүн. Ал эми жолдон өтүп атканда кадимки эрежелер бар. Кичинекей балдардын эки колунан кармап өтүү, эгерде туура эмес өтүп келаткан болсо, ошолорго акыл насаат үйрөтүү. Мисалы үчүн айылдарда мындай факторлор бир аз азыраак болот. Ал эми биздин могу шаар ичинде, райондун центрларында ушундай жагдайлар аябай көп болот да. Биздин кызматкер эскертип аткан, бул Бишкек шаарынын
ынтымақ парктын жанында Мәдина парктын жайгашкан сүрөт болгон. Ошол кичинекей балдарды, 4 жаштагы балдарды ата энелери кароосуз коюп жүргөн. Ал эми бул балдарды инспекторлор таап алып, журт туугандарын издеп баштаган учурда уже ата энелери буга чейин эле уже милицияга кайрылып издеп жүргөн учурлар болгон. Ушундай жагдайлар көп болот көчөдө. Анткени биз кызматкерлер ошол багытта көп иш алып баргандыктан ушундай окуялар аябай көп кездешет. Ал эми мектеп сабак бүткөн учурдан кийин үйүнө кетип аткан жана мектепке келип аткан учурда багы кооптуу жолду тандап алууну биз көбүрөөк эскертиш керек. Анткени айтылган насаат ата эненин кылган ишин тезирээк кабыл алат. Эгер ата эне жол эрежесин сактаса, уулуну сыйласа жана китеп окуса, бала дагы ошол жүрүм турумду табигый түрдө өздөштүрөт экен. Сиз айткан руханий адап аклак, баалуулуктар дал ушул жерден башталарын эч качан эстен чыгарбаш керек. Бул жерде улуу инсандарды пример катары айткым келет. Анткени булар дагы, бул улуу инсандарыбыз дагы илимдин, билимдин, коомдогу болгон коопсуздуктардын баардыгын эске алуу менен өзүн туура тарбиялап, туура багытта иш алып барып, туура багытта окутуу, илим ишин өнүктүргөндүктөн ушундай биздин даражалуу улуу адамдар болуп эсептелген. Балага кичинекей кезинен баштап өз эненин, то есть өз элинин тарыхын, тилин жана маданиятын сүйүүнү үйрөтүү зарыл. Мекенин сүйгөн бала коомдо зыян келтирбейт. Тез келинче аны өнүктүрүүгө салым кошот деген биздин улуу инсандарыбыздын сөздөрү тарыхта калган. Мен ошону пример катары айткым келет. Жол коопсуздук баарыбыздын үчүн маанилүү экенин эстен чыгарбашыбыз керек. Сизге да бир эскерте кетүүчү жагдай, мынакей биз жакында эле билим берүү министрлигинде атайын ведомстволук комиссиянын жыйынтыгы менен мына биз билим берүү стандартында, то есть бул өзгөртүүлөрдү киргиздик. Ал жерде ушул